Ayaldын бактысы күйөөгө кожоюндук кылып аны башкарганда эмес, ага башкарылгандыгында. Кудай ошондой жараткан. Менин да апам бар, өтүп кетти раматылык. Эжем бар. 3 карындашым бар. 3 кызым бар, урматтуу бир тууганым. Менин да аялчы туугандарым бар. Бирок ошолордун бардыгын күйөөсү башкарганын каалайт элем. Антип ошондо бакыт бар. Күйөөгө моюн сунуш керек. Бирок күйөө арамга буйруса ага моюн сунулбайт, адалга буйруган болсо итаат кылыш керек болот. Күйөөнү кордогон аял эч жерден урмат таппайт. Эгерде аял күйөөсүн урматтаса, күйөөсү урматталса, аял кошулуп урматталат. Анан эми кээ бир адамдар бар, аялдар бар, күйөөсүн басынтып турган болсо эле өзүн кыйын сезип басып калат, элдин баары сени жаман көрөт. Аялын урматтабаган аялды эч ким урматтабайт. Аркасына шылдыңдап күлөт. Күйөөңдү дагы эч ким урматтабайт, сени дагы эч ким урматтабайт деген сөз да. Ошон үчүн айтам, андай кылган жакшы эмес. Эгерде күйөөң сени багып атса, анча кемчилиги болсо, укмасаң, көрмөксөң, билмесең болуп калып туруп, ошол жаман күйөөнү жакшы кылып алыш аялдын колунан келе турган иш.